бул дүйнөдө канча деген үй бүлөлөр наристелүү болууну самап келишет. Бирок кандайдыр бир себептер менен наристелүү болуу кээ бир үй бүлөлөргө кандайдыр бир көйгөй жаратат. Биз бүгүн олуттуу темада олуттуу сөздөр менен сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде үй бүлөлүк ар-узат көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Эфирде үй бүлөлүк ар-узат көрсөтүүсү. Ар бир көрсөтүүдө мен ушу балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр тууралуу айтып, анан кийин бизге жакшы бир өнөктөш болгон Онколайф клиникасы тууралуу айтып сөз кылып келем. Бүгүн мына ушул Онколайф клиникасынын жетекчиси бизде конокто. Бүгүн биз балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөргө бир жакшы сонун кеп кеңештер бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Онколайф эко клиникасынын профессор, медицина илимдеринин доктору, түрк экадиси Жихангир Жакыжы мырза. Жана ошондой эле мен көптөн бери күтүп жүргөн, көптөн бери ушул студияга келсечи деп эңсеп жүргөн, мындайча айтканда менин курбум десек болот, белгилүү теле алып баруучу, Нур академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунова бизде бүгүн эфирде. Чаап коелу. Өзүм да абдан кубанычтамын. Анан ошондой эле Ализа Жапаркулова, Онколайф клиникасынын пиар менеджери. Бүгүн биз бир ушундай олуттуу маселени көтөрүп отурабыз. Анын үстүнөн Нурзат дагы негизги конок болот окшойт, көп сүйлөйт окшойсуң. Ошондуктан кош келиптерсиң. Кош келиптерсиз, профессор. Кош болдук. Сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Негизи эми статистикага таянган күндө деле мындай карасак, азыркы күндө Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр өтө көп кездешет экен. Бул биз эми буга чейин Жихангир мырзаны эфирге чакырганбыз, сүйлөшкөнбүз. Бирок бул эфирде дагы келиңиз эң алгач ушу эко процесси тууралуу кыскача маалымат берип коелу көрүүчүлөрүбүзгө. Андан кийин сөздү улантсак, Hocam, eko hakkında biraz konuşabilir misiniz diyor. Genellikle tabii. eko nedir? Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için bu görüşmeye. Şimdi eko normal yollardan çocuk sahibi olmayan çiftlerin laboratuvar ortamında embriyo sahibi olup daha sonra bunu anne karnına nakledilmesi şeklinde bir olaydır. Erkeğin spermi alınır, kadının yumurtası alınır. Bu laboratuvar ortamında döllendirir ve belli bir hücre sayısına ulaştıktan sonra ana rahmine nakledilir. Normal gebeliklerden farkı başlangıçtır. Yoksa onun haricinde gebelik süresince bir fark yoktur. Эко процедурасы, алгач мен ыраазычылыгымды билдирип кетейин дейт. Бул программага конок кылып чакырып жатканыңарга рахмат. Эко процедурасы табигый жол менен боюнда болбой же наристелүү боло албай жаткан үй бүлөлөргө атайын лабораториянын жардамы менен эркектин уруктугу жана аял кишинин жумурткасын алып лабораторияда өстүрүп, андан кийин эненин карынына салып берүү процедурасы жалпысынан эко деп аталат. Бул эко процедурасы эне жатынына салып берүү, эмбрионду эне жатынына салып берет. Эко процедурасындагы балдар кадимки табигый жол менен төрөлгөн балдарда эле төрөлөт. Биз буга чейин чындыгында эко процедурасынан кийин төрөлгөн балдар менен дагы тааныштык, аларды көрдүк, үчем биздин студияга келип конок болуп кетишти. Чындыгында эко процедурасынан төрөлгөн балдардын табигый жол менен төрөлгөн балдардан эч кандай айырмачылыгы жок. Ошондуктан бул маселени дагы көп жолу сүйлөшкөнбүз. Негизи анан дагы бир көп суроолор түшөт да. Эко процедурасы рак оорусун пайда кылат. Же болбосо эгерде мындайча айтканда күчөтөт деген да бир кандайдыр бир сөздөр бар да. Hocam, bu eko prosedürü kanser hastalığına
neden olabilir mi diyor. Hayır, sonuçta bir hormonlar veriyoruz ama bu hormonlar rahmin orta tabakası ve memeleri etkiliyor ve yumurtalıkları etkiliyor. Fakat yapılan çalışmalar kanserin neden olmadığı gösterilmiş. En azından 12 defa, eko tedavisi gören hastalarda kanser oranında bir artış olmadığı gösterilmiş. Эко процедурасын жасоодо гормоналдык дарылар колдонулат. Бул жумурткаларды чоңойтуп анан жыйнап алууга керектелет. Бул дүйнө жүзүндөгү баары статистика боюнча 12 жолу эко жасалган айымдарда эч кандай онкологиялык оорулардын пайда болуусу же болбосо кандайдыр бир көрсөткүчтөрү көрүнгөн эмес. Бул себептен улам эко процедурасы онкологиялык ооруларга эч кандай себебин тийгизбейт. Демек андай дей тургандай коркунучу деле жок экен аялдын организми үчүн. Ооба. Эми Нурзат аябай дардуу атасы алдыңкы 1 саатта сүйлө дегендей. Нурзат негизги чындыгында азыр Нурзаттын биздин студияга келип азыркы учурда 8 айлык кош бөлүп болуп отурусу мен үчүн абдан чоң толкундоо. Мен дагы мындай келип мындай жуксун деп койсок болот, Жуксун мен досума деп Нурзат эң биринчи ыраазычылыгымды билдирип кетем. Убактыңды бөлүп атайын бизге келип кеткениң мен үчүн дагы абдан чоң сыймык. Нурзат, эми шашпай айтып бер. Эко баягы социалдык барактарда эми айтып келесиң, бул нерсени жашырган деле жоксуң, бардык жака эле ошо онкология клиникасына келип, эко процедурасын жасадым деп айтып жүрөсүң. Ушул процедурага келүү негизи келүү үчүн бир мындай кандайдыр бир чечим керек да. Чечим. Бул чечимди кандай кабыл алдың? Мурда бир жерден уккам да, үйлөрүн сатып экого барып атышыптыр депчи. Баягы ошончолук. Анан бул нерсеге мен кошулам. Себеби бала деген аябай жакшы да, ал бардык нерседен өйдө, сенин тукумуң. Анан сен айтып атсаң керек, баягы процедурадан корктуңбу, же болбосо кандай чечим болду депчи. Анан мен дагы ушул учурдан пайдаланып, сага, студияга, бардык жамаатыңарга жана профессор мырзага чоң рахматымды айтам. Себеби биз биринчи келгенде Анкалаевка мен өзүм эле бардым, атайын эле. Анан сүйлөштүк. Анан өзүбүз экөөбүз сүйлөшүп анан айтат, макул деди, дароо эле айтты. Кылып көрөлү, макул. Анан мен да макул деп эле. Анан ошо Кудайымдын колунда да баары, Аллах колунда. Ошондуктан бул нерсе, анын үстүнө мен мурда Алматыда өткөм экону. Ошондуктан бул мага жаңылык эмес болгон жок, ооба. Ошондуктан бул биздин экинчи балабыз болгондуктан Кудайга шүгүр, баягы плюстар да болот, башкача айтканда кайгырасың, болот, болбой калат дегенде, мисалы меники Алматыда бирөөсү удачный болсо, бирөөсү удачный болбой калган учур болгон. Ошондуктан мен бардык маалыматты окуп, бул 10 жылдын ичинде болгон окуялар да. Ошондуктан профессордун баягы кел деп бардыгы Кудайдын колунда дегенине мен аябай кубандым. Анан эми Кудайым бизге ушундай белек берип атат. Кудайымдын мырза негизинде ачыкта. Келгиле, баары болот, жардам беребиз дейт да. Анан ушул айтып баштаганда мен айттым да, ушундай бойма болду деп элдерге айтканда өтө көп жазышты. Мен ошондо айнура түшүндүм, бизде аябай көп экен да. Балалуу болду, мисалы 8 жыл болду, 12 жыл болду. Мен баарын жакшы түшүнөм. 15 жыл болду дегендер бар. Ошонун айынан ажырашып атабыз дегендер бар. Анан мен эми айтат элем, биз биринчи аялдар өтө жан дүйнөбүз менен ыйлап бир кайгыга батып, эле күйүт кылып алат экенбиз да. Анан эң негизгиси Аллахка тапшырып эле, анан Кудай колдосун деп эле жасаткыла деп айтып атам эми. Не дейм башка? Нурзат, эгерде сыр болбосо, кандай көрсөткүч болду ушул экого барууга? Меники жана непроходимость труб деп коет да. Меники ошол эле болчу, трубаларым. Көбүнчө айымдарда ушундай бир көйгөй бар да, непроходимость труб дейт, Эгер ошондой трубалардын өтүмдүүлүгү кыйын болсо, биз ачтырып да көрдүк, операция кылдырып да көрдүк, баягы текшертирип да көрдүк. Анан болбогондон кийин анан экого баргыла деп айтты да. Анан демек бул жерде мындай ар кандай сөздөр болот да. Анан
бардык түстөрдү көтөрө эле жүрөсүң. Не дейсиң? Көтөрүмдүүсүң да анткени. Тим эле өтө коркунучтуу деле диагнозум жок болчу дегендей да. Бирок эми шүгүр адамдар, аялдар бир чети баягы коркот экенсиң, түрлүү эмелерди айтылат, жана сиз айтпадыңыз, бирок деген сыяктуу. Анан эми баланын төрөлүшү Кудайым эми бизге күч кубат берсин. Бардык нерсени чыйет да. Бардык кайгы капаңды, бардык нерсени. Бизди көрүп турган көбүнчө айымдар баягы кандайдыр бир деңгээлде ушул биздин көрсөтүүбүздү көрүп, анан өзүнө бир мындай бул нерсе деле боло турган нерсе экен деген бир чечимге, жыйынтыкка келсеби деген оюбуз да. Менин элге уялбай айтып атканым ушул, уялбай дегенди атайын баса белгилеп атам, себеби мен билген өтө көп кишилер бар. Атай эко кылдырган, бирок албетте айтышпайт ал жөнүндөчү. Анан мисалы менин айтканымдын себеби негизи эле жашоодо бирин бири көрүп адамдар мотивация алат экен. Анан мисалы эже деле көп 10 жылдар жүрдү, анан деп мындай жакшы болот турбайбы деп үмүт берип, анан эгер чын эле профессорлордон биз ушундай бир жакшы жыйынтык алып атсак, эмнеге айтылбасын деп ойлодум да. Ошон үчүн мындай түз эле. Чындыгында бизде эко жасаттым деген нерсе бул кандайдыр бир кандай кабыл алышат? Бул уят нерсе кабыл алабы же коркуу сезими болобу? Баласы башкача болуп калабы деп карашат го дейм. Башкача. Мындай балким бирок азыр көнүп калышты. Балким мындан 10 жыл мурун болсо мынтип карап, жакшы эле бала экен баласы деп карагандыр да. Биз эми укмушпуз го. Биз буга чейин дагы бир белгилүү алып баруучу Гүлжайна Атаканова келип кетти. Ал дагы ушундай, мына мен деген жасатып эле баарыңар жасаткыла, болбой атса жасаткыла, баарыңарды мынакей ушу келгиле деп аябай жакшы айтып кетти эле да. Чындыгында бул уялбай айтуу, мына эми ушул клиникадан жасаттым. Бул деле болсо эми баягы мындайча табигый эле нерсе. Албетте. Табигый эле нерсе. Болгону кандайдыр бир азыр медициналык технологиялардын өнүгүүсүнө жараша ошого бир кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп калса, бир жардам да, жардам. Эко болмасайды эмне япардык? Болмасайды. O yüzden olduğu için Allah'a çok şükürler olsun. Болбосо деле жүрөт элек да эко болбосочу, элестетсеңиз. Анда канчалаган аялдардын төрөгөн мүмкүнчүлүгү жок калмак, ошол трубаларынын эле айынан, Демек, медицинанын өнүгүшү бул аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атат да. Нурзат, чоң рахмат. Жихангир мырза, эконун мындай ийгиликтүү болушу үчүн кошумча эмнелерди кылыш керек? Эко ийгиликтүү болуп аякташ үчүн. Эко процедуру daha başarılı olması için neler yapabiliyoruz? Şimdi tabii iyi bir sperme ve iyi yumurtaya ihtiyacımız var. Onun için önceden bazı vitaminle ve minerallerle destekliyoruz. Bizim bazı ilaçlarımız var. Eko prosedürü sırasında kullanılan iğne, yumurtaları almak için iğne, yemek ve elde ettiğimiz embriyo içeri vermek için yaptığımız transfer kateter çubuğu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim başarımızı etkileyen. Ultrasonun iyi olması bizim için çok önemli. Bunlar bizim için çok önemli etkenler. Hastanın işlemden sonra istirahat etmesi önemli. İlaçlarını güzelce kullanması önemli. Bir de yediğine içine dikkat etmesi gerekiyor. Yani sigara içmeyecek, alkol almayacak, çok iş yapmayacak transferden sonra. Bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Негизи эко процедурасынын алгач ийгиликтүү өтүшү үчүн бардык нерсени даярдоодон баштайбыз. Даярдоодо эң алгач процедурага керектүү болгон эненин жумуртка уруктугу жана ошондой эле атанын, эркек кишинин уруктугун эң жакшы сапаттагыны топтоп алышыбыз керек. Ал үчүн алгач биз пациенттерди даярдап жатканда эле керектүү витаминдерди беребиз. Сапаттуу уруктарды жыйнап алыш үчүн. Андан кийин жакшы жанагындай подсадка салып берип атпайбызбы? Ошол убакытта мыкты УЗИ, ультра өндү көрсөткүч деп коебуз го. Ошол УЗИ керек болот. Андан сырткары подсадка болгондон кийин ХКЧ анализин тапшырышат. Ошол анализге чейин ар бир пациент өзүнүн ичкен жеген тамагына чейин, дарыларына чейин өзүнө аябай жакшы караш керек. Бул дагы өтө маанилүү этаптардын бири. Bu vakta ийгиликтүү процедуранын жыйынтыгына жетише алабыз. Bir de çok önemli bir teknolojik avantajımız var.
Bu embriyo oluştuktan sonra etrafındaki kabuk bazen kalın olabiliyor. Biz bu kabuğu inceltmek için lazerle inceltme yapıyoruz. Bu çok önemli. Bu lazer her yerde yok. Böyle çok pahalı bir aygıt ama ben bunu Bişkek'teki laboratuvarımıza getirdim. O lazerle kabuğu inceltince rahmi daha kolay tutunuyor ve başarı oranımızı da arttırıyor. Бул эмбрионун сыртында кабыкча болот. Ал кабыкчанын сырты канчалык калың болсо, биз ошол кабыкчаны лазердин жардамы аркылуу ичкертебиз. Бул ичкерген убакытта эненин карынына салганда жакшы тутуп калат. Ошого жардам берет. Бул лазер негизи өтө кымбат турат. Кымбаттыгына карабай, ийгиликтүү процедураны өтүш үчүн атайын Кыргызстанга алып келгем. Азыр ай сайын Анкалаев клиникасында статистикаңыздарды айтсаңыздар, ийгиликтүү эко процедуралары, канча ийгиликтүү эко процедуралар өтүүдө? Şimdi bir ayda klinikte başarılı olan prosedür ne kadar oluyor statistiğe göre? Evet, şimdi biz bunu ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi biz hasta geldi, o ay her şey yolunda gitti, transfer ettik. Başarı oranımız %42-43. Fakat başarımızı arttırmak için biz şöyle bir yöntem yapıyoruz. Hastanın embriyolarını alıyoruz. 1-2 ay bekledikten sonra önce donduruyoruz bunu. Sonra dondurulmuş embriyo 1-2 ay sonra transfer ediyoruz. O zaman başarımız %70-75'e çıkıyor. Çok önemli. Dolayısıyla iyi embriyo elde etmek kaydıyla. Kötü embriyolarda bu başarıya yakalayamıyorlar. İyi embriyo elde edersek %70-75 şansımız oluyor. Бул эко процедурасынын ийгиликтүү өтүүсү үчүн биз экиге бөлүп алабыз дейт. Алгачкы биринчиси биринчи айда жасаткан эле процедурадагы мисалы эмбрионду жаратып алабыз, түйүлдүк эненин атанын уруктуктары менен түйүлдүк жаратып алгандан кийин аны ошол эле айда эненин карынына салып берсек 100-дөн 40% ийгиликке ашат. Эгерде ошол эле айда болсо, Ошол эле айда болсо, эгерде ошол эле эмбрионду тоңдуруп коюп 2 айдан кийин же 3 айдан кийин тоңдурулгандан кийинки эмбрион бул дагы шансты көбөйтөт. 100-дөн 70%га чейин көтөрөт ийгиликтүүлүктү. Бирок сурооң бир айда келген аялдардын канчасынын боюнда болот деген. Келен ханымлар бир айда 50 ханым олурса kaç başarılı oluyor? Klinikada. Bir ayda yaptıran hastaların ne kadar olumlu sonuç olacak, ne kadar olumsuz? %55 civarında olumlu sonuçlar. %55. %55% ийгиликтүү процедура. Демек жарымысынан көбү ооба бүтүрүп кетишет. %100 garanti yok. Мисалы кээде мага жазышат да, ооба Анкалаевка бардым, меники болбой калды депчи. Болот деген нерсе жок да. Ошол эле Турцияда дагы болдум мен. Бардык процедураларды өттүм. Алматыда дагы болдум. Анан албетте ал жака эч нерсе деп айта албайсың да. Башында эле бул болушу дагы мүмкүн, болбошу дагы мүмкүн депчи. Ошон үчүн дагы бир жолу баягы жараткандын колунда экендигин айткыбыз келет да. Ошондуктан кыздар эгер чын эле болбой кала турган болсо, эч коркпостон, Аллахтан үмүтүңөрдү үзбөстөн дагы жасаткыла деп айтат элем да. Кээ бирөөнүкү 3-чүдө болот экен, кээ бирөөнүкү 4-чүдө болот экен. Мисалы мен жеке тааныган бир эжени билем, 7-чиде болот экен. Ого, 12 жыл 7 ирет бою экого баргандар, Көрдүңүздөрбү? Демек, балалуу болом, наристелүү болом деген үмүт кылып, ниет кылсаңыздар, мына Нурсултан айткандай, чегинбеш керек экен да, артка чегинбеш керек. Биз өзүбүздүн долбоорубузда ар дайым үй бүлөлөргө жакшы кеп кеңештерди, маалыматтарды берип келебиз. Анан биздин ушул үй бүлөлүк долбоорубузду эфирге чыгышына, сиздер менен күн сайын көрүшүп турушубузга, ушул биздин өнөктөшүбүз Анкалаев клиникасы ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Ошондуктан биз сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан биз азыр кыска тынуого өтүп, Анкалаев клиникасынын ролигин көрүп алыңыздар. Ал өтө узун эмес, андан кийин биз сөзүбүздү кайрадан улантабыз. Birinci жолу УЗИге түштүм. Сиз жакында апа болосуз дегенде мага ушундай бир башкача сезимдер пайда болду. Негизи сен баягы процедураны өткөн киши катары негизи ушул процедура өтүүгө
эмне маанилүү аял үчүн? Моралдык, ички жан дүйнө маанилүү. Аябай. Себеби сен буга чейин менде бир болбой калды деп айтпадымбы Алматыдан. Ошондо ичиң бир ызага толгон болсо, же таарынычка толгон болсо, бир же болбосо сөзсүз болуш керек деп бир кандайдыр бир бирөөлөргө өчөшүү менен жасаган учурлар болот экен. Аялдарда эми ар кандай состояние болот эмеспи? Анан ошого мен түшүндүм, жан дүйнөнү тынчтандырып алып барыш керек экен депчи. Себеби ар кандай баягы гормондор болгондуктан ыйлайсың, түрлүү бир нерселер, аялдын баягы состояниясы ар кандай болупчу. Анан ошон үчүн мен айтат элем да, эгер сиз ошол экого даярданып жаткан болсоңуз, сөзсүз психологдор менен иштешиңиз депчи. Психологдор менен, себеби башында мен абдан ушуга терең ишенем, сен моралдык жактан даяр болушуң керек да. Моралдык жактан ушул процедурага, себеби башында мисалы эгер сен бир ден соолук жагынан же ички таарынычтарыңдан толтура бир нерселер болот да аялдарда. Ошол көп болуп аткан болсо, гормон андан да көп өтөт да. Анан Ошол дагы таасир этеби, аябай. Мен ошол бир гана кеңешим сөзсүз психологдорго, мен азыр жазып атышат да, Инстаграмдан аябай көп жазат, мен айтам, сөзсүз психологдор менен иштеш келе, 1-2 ай иштеш келе, мындай спокойно болуп алып анан баргыла деп. Себеби эже мен болбой калдым дегендер бар да. Анан көңүл тиги дагы болбой калса, анда такыр болбой калат да жашоосу. Көңүлдүн тынч болуш керек экен да, көңүл тынч, моралдык жактан мындай кандай же ошол нерсеге бир аз кайдыгер караш керекпи, таптакыр үйрүлүп түшүп албай. Ушундай го, негизи бир нерседен эмнеге жабышсаң качат го. Анан баягы обесценивать этип атпайсыңбы ошол идеянын өзүнчү. Ошол дагы болот. Ошол дагы болот. Себеби күнү түнү ыйлап атып баргандар бар да. Анан болобу, болбой калабы деген тынчсыздануу дагы, себеби башында подсадкадан кийин сен жатышың керек болот. 14 күн эң узак күндөр. Өтпөйт. Анан ошол учурда ыйлап, сыктап, эгер бир нерселерди кыла бере турган болсоң, анда болбой калышы мүмкүн. Өзгөчө чуркап жүргөн адамга негизи эле кыйын болуш керек, жатып ошол нерсени күтүү, Жихангир мырза, Нурзат айым негизи ушул эко процедурасында өзүн жакшы алып жүрдүбү? Баардык сиз айткан нерселердин баардыгын кылып аттыбы? Кайсыл жерде анча-мынча урушуп койдуңуз? Ярамазлык яптымы, яни? Нурзат ханым процедура hazırlık yaparken kendisini nasıl aldı diyor. Yani sizin söylediğinizde ilaçları vaktinde kullandı mı diyor. Nurzat Hanım çok uyumlu bir hasta, çok nazik bir hasta. Bizim sözümüzden hiç dışarı çıkmadı. Tedavisini çok güzel uyguladı. Moralini hiçbir zaman da bozmadı ve çok şükür olumlu sonuç aldı. Жакшы, өзүн жакшы алып жүргөн экен да. Айтып атпайбы, бүт убагында ичти дарылар дейт. Анан бирок эң маанилүүсү дейт, өзүнүн маанайын түшүргөн жок дейт. Көрдүңбү? Элестет, кечке профессорго чалып ыйлап, болобу, болбой. Чындыгында кошумчалай кетчү нерсе, биздин клиникага келип процедураны жасатып аткан пациенттердин арасында биз көрүп турабыз да, арасында бар айымдар ошол айда процедурасы болуп атабы, болбой атабы, ушул сыяктуу жүрүшөт да, өздөрүн аябай спокойно алып жүрүшөт, мындайча айтканда. Анан жыйынтыгында карасаң, чындыгында ошондой жүрүм турум менен жүргөн айымдардын процедуранын жыйынтыгы жакшы чыгат. Ошондуктан бул Нурзат менен Гүлжайна экөө тең мындай эле жеңил жейип эле жүрсө керек да. Ошого келдим, мен келдим. Мисалы, Жайгына Гүлдүкү табигый болушу мүмкүн, Гүлжайнаныкычы. А мен ага келдим, иштеп атып, өзүм үстүмөн иштеп атып, себеби мен перфекционистка болчумун да. Анан Аллахка тапшыруу, бул көптөгөн жолдорду өтүш керек болду да. Анан мен айттым, Аллахым, эгер сен буйрсаң, бул бала болот. Буйрбаса жок турабы. Ошондуктан да күлүү эле, анан аябай кызык болушу мүмкүн да, кандай эмоция болду депчи, боюмда болгондо. Биринчи мынакей, ошол 14 күн өттү. 14 күнүн ичинде баягы эконун жыйынтыгы чыгат да. Кан тапшырасың. Кан тапшырды. ГХГЧ кан тапшыргандан кийин баягы көптөн бери баягы бала эңсеп жүргөндөр тест алышат да. Тест алып, тестти жаза бериши. Ошол убакыты менен бөлүшүп кетсең, ошол убакыт анан ошол эмоцияларыңды айтып кетсең. Мен жок, тест кылган жокмун. Тест кылган жокмун бир да жолу.
Се айтпадымбы? Мындай турмушта бир күндөр келет, бардыгын Аллага тапшырган күндөр келет да. Ошон үчүн тестти алып ызылдабай, абдан кызык да буларчы. Менден көп сүйүндү да Анкалаевчы. Эме дейт да, барып анализ тапшырдым. Убактысы келди, 10 күн, 12 күн, 14 күн. Анан барып кан тапшырасың, анан күлүп эле кеттим. Жакшы, баргы Кудайдан деп койлучу, анан чалып атышат. Мен балам уктап атат. Мен кызым 3 жашка чыгалы деп калдык да. Балам уктап атат. Жа ала албайм. Алсам алып атсам ойгонот да. Себеби мурда баягы подъезддерге жазып коюшчу эле го. Звонокту баспагылачы, балам уктап атат деп. Ошолорду түшүндүм да, себеби аябай уктап алсын деп аракет кыласың да, анан кийин чалат. Анан мен уже 3-чү жолу чалышты да. Кечке чалып атышат. Анан мен билем эмнеге чалып атканын, сен жүрөгүң сезет да. Анан алып атсам. Баары бир комнатага жыйнап алышты. Врачым, медсестралар, менеджерлер сүйүнчү дейт анан. Акырын кыла. Сүйүнсөңөр, акырын сүйүнсөңөр өзүңөрчү. Сүйүнө берсеңер акырын сүйүнгүлө, мага көп чала бербей деппи. Үнүмчө, тим эле сүйүнбөгөн кишиники да. Анан балам уктат. Извините деген боюнча эле калышты, бирок ушундай күлдүм. Сенин жашооңо сенден да кубанган адамдар бар экендигинечи. Бул керемет сезим. Кандай? Чындыгында бул өтө баалуу. Абдан баалуу. Ошондо тест жок эле Анкалаев клиникасынан айткан экен да, болду, ХГЧ деп коет. ХГЧнын көрсөтмөсү момча деп айтат да. Мисалы 5тен өйдө болгон, демек боюңда бар деген сөз. Ошондо эч кандай ыйлап, мындай деген бир кандай болгон Аллахка мактоолор болсун. Аллахка мактоолор болсун. Мынакей ушундай эмоционалдык жактан да туруктуу болуш керек экен да. Буга келесиң да. Мындай болот кантип курчуду деген бар го. Аягында төө болуп каласың да. Акырындык менен болот экен да. Жихангер мырза, мисалы эко процедурасы эгерде болбой кала турган болсо, аял киши канча жолу ошол процедура кылганга мүмкүнчүлүгү бар? Бул эко процедура оңсуз сонучла битерсе, o kadın daha kaç kere eko prosedürü yapabilir? Genellikle 6 prosedüre kadar devam ediyoruz. 6 prosedürden sonra biraz şansımız azalıyor ve niye böyle olmuyor diye başka prosedürlere geçebiliyoruz. Başka yöntemler de var. Ama 6 denemeye kadar deniyoruz. Ama mesela bir 30 yaşındaki hastada da 6 denemeye kadar devam edebiliyoruz. Gerekirse 12 denemeye kadar gidebiliyoruz. Ama 6 denemeyi de başarısız olursak o zaman yöntemimizi değiştiriyoruz. Ama 45 yaşındaki, 40 yaşındaki bir hanımda hemencik yöntemlerimizi değiştiriyoruz. Bazen onlara donör teklif edebiliyoruz. Ama ilk etapta genellikle normal kendi yumurtasıyla ve 6 denemeye kadar devam ediyoruz. Негизи 30 жаштагы айымдарга чейин биз 6 жолу эко процедурасын жасаганга мүмкүн дейт. Эгерде 6 жолу тең болбосо, анда биз процедуралардын арасында башка дагы ыкмаларды колдонушубуз керек дейт. Мисалы, изилдөө, генетикалык жактан болобу, изилдөөлөрдү колдонуш керек. Эмне себептен бул болбой жатат? Балким генетикалык жактан кандайдыр бир аномалия болуп калышы мүмкүн да. Же болбосо, мисалы 40 жаштагы, 45 жаштагы айымдар келсе, бул процедураны жасатса, дароо башка ыкманы дагы карап көрүшүбүз керек. Анткени айымдардын 35-36 жаштан кийин энелик жумуртка резерви азайып баштайт. Ошол себептен улам 40 жашка таяп калган айымдарда дээрлик жумуртка уруктугу резерви жок калышы мүмкүн. Мындай учурда балким донордук база аркылуу балалуу болууга мүмкүнчүлүгү бар чыгар. Ошол себептен донорду сунуштайбыз. Ama bu kişiye göre değişiyor. Yani 36 yaşında yumurtası hiç olmayabiliyor. Ama dün bir hasta geldi 48 yaşında 5 yumurtası var. Yani kişiye göre değişen bir şey. Бул ар бир пациенттин организмине, жаш курагына жараша өзгөрөт. Мисалы 36 жаштагы айымдын бир дагы резерви уруктугу жок болушу болуп чыга келет. Ал эми кече келген пациентте 48 жашында 5 жумуртка резерви бар экени организм индивидуалдуу. Buradan çıkarsak sonuç şu, eğer aileler 1-2 yıl içerisinde gebe kalamıyorlarsa hemencik infertil ile ilgilenen doktorlara gitmeleri lazım. Uzatmamak lazım. Эгерде 1-2 жылдын ичинде мындай процедураларды жасап, эгерде күткөн жыйынтыкка жетпесе, анда тийиштүү изилдөөлөргө, врачтарга сөзсүз көрүнүшү керек.
убакытты созбосун депчи. Эң негизгиси убакытты уттурбаш Абдан, керек экен, абдан. убакыттан Убакытты уттурбаш абдан керек экен маанилүү. эң негизгиси. Мына көрдүңүздөрбү? Биз да убакытты уттурбай, азыр деген Онколайф клиникасынын ролигин көрүп алалы дагы, анан кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Биз менен болуңуздар. Көптөгөн балалуу болбой жаткан үй бүлөлөргө жакшы кеп кеңештерди айтып жатабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Бизде конокто Онколайф клиникасынын өкүлдөрү Жихангир Чакыжы мырза. Жихангир мырза, көбүнчө эми аялдарда ушу жатын түтүктөрүнүн бүтөлүп калышы деген көйгөй жаралат экен да. Көп эле аялдардан угуп жүрөбүз. Анан бул көйгөй эмнеден улам пайда болот? Рахим tüpleri niçin kapanır? Buna ne sebep olabilir? Evet. Şimdi sıklıkla enfeksiyonlar neden oluyor ve bu bölgede tüplerin kapanmasına neden klamidya enfeksiyonu, gonore enfeksiyonu çok sık bu bölgede. Bunlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve maalesef dikkatsizlik var burada. Bu birinci sebep. İkincisi endometrioz dediğimiz hastalık var. Endometrioz dediğimiz hastalıkta tüplerde endometrioz çıkar ve yolu kapatır. Spike'lar oluşur, kapatır. O da ikinci bir sebep. Bir de ameliyatlar sırasında, kist ameliyatları sırasında veyahut da doğum yapılırken keseryen sırasında tüpler bağlanabiliyor veyahut da kapatılabiliyor. Bunlar genellikle sebepleri. Bu жатын түтүкчөлөрүнүн бекип калышына биринчиден инфекциялык оорулар себеп болот. Бул Кыргызстан боюнча негизи ошол түтүкчөлөрдүн бекип калышы абдан көп кездештирип жатам дейт. Буга хламидия ар кандай жана инфекциялык оорулар бар го, ошолор эң негизги себеп болот дейт. Бул жерде жыныстык жактан жуккан ооруларга көп көңүл коштук кылып коюу бар экен дейт. Андан сырткары эндометриоз деген оору бар. Бул жатындын ички тканинин жабыркашы. Бул ткандар жанакы трубкаларда чыгып калган учурда ошондо трубканы бекитип калат дагы, андан уже өтүмдүүлүк жок болуп калат. Үчүнчүсүнө эмне дедиңиз? Tüp ameliyat sırasında tüpler Операция. kapatılıyor. Эгерде ошол айым канча бир операцияны баштан өткөрсө же болбосо биз жанакы киста сыяктуу, кесарево сыяктуу операция өткөндө спайка болуп калышы мүмкүн, же болбосо трубаларды атайын жаап коюшу мүмкүн. Ошол себептен улам түтүкчөлөр өтүмдүүлүгү жок болуп калат. Булар себеп болот. Ушул себептерден негизи чындыгында көп кездештирем да, ушул аялдарда ушул көйгөй бар Анын экен. үстүнө суук тийүү дегендер бар. Воспаление, анын бардыгы. Негизи эле айымдар өзүн караш керек да. Анан биз ошо карабай атпайбызбы? Деген маселени дагы көтөрүп коелу. Кытайлар тиги курсакты ачкан кийимдерди чыгарып анан баары кийип дегендей да. Ошонун баары эле эмне үчүн мурда көптөрүшчү? Дайыма көйнөктүн астынан штан кийип, жылуу жүрүшүп, бизде азыр жылуу жүрбөйт, тескерисинче джинсыларды кийип атышат. Ал джинсы деле жатындын чоңоюшуна, кан айлануу системасына, анан эң негизгиси жылуулукка, буттан кирген суук жеңил жүргөндүктөн да. Нурзат, азыр эми мисалы айтып атпайсыңбы, уялбай эле ачык айкын айтып эле эко менен мына балалуу болгон жатам деп, бирок тууган туушкандар мисалы алар кандай кабыл алды? Ошол эле учурда жолдошуң кандай кабыл алды? Мисалы бул деле бир кандайдыр бир ушунчалык бир жоопкерчиликтүү чечим да. Элдер кандай деп айтышты мисалы? Биз жолдошума мен айткам, балалуу болсок, эко аркылуу балалуу болобуз дегенде эч кандай маселе жаралбайт деген да. Туугандарым
мен кандай учурда балалуу болсом дагы бардыгына кубанат да. Жакын адамдардын жакындыгы ошондон деп билем. Кийинки мисалы кийинки пландарда эко жасатуу дагы планда барбы? Ya gelebilirim değil mi? Birçok kere. бир кере келе билем. 6 defa gelebilir. Evet. Buyursa ушул Анкалаевтан 6 балалуу болоюн деп ойлоп атам. Деген пландарым бар дегенде. Буйрса Кудайым. Негизи баягы бир клиникада эле жасай берүү болобу эко процедурасын? Айтып коюшат го, бир клиника болбой калса, анда алмаштырыш керек дегенде, же бир клиникада эле тескерисинче бир клиникада жасаш керекпи дегеним да, тескерисинче. Бу экою бир клиник ичерисинде yapması lazım mı diyor. Yani negatif sonuç alınca belki de klinik değiştirebilirler mi diyor. Bundan bir başarılı olabilir mi? Evet, yani sonuçta her kliniğin imkanları aynı değil ve tecrübesi de aynı değil. Sonuçta bazı klinikler Türkiye'ye gidiyor mesela, bir haftalık eğitim alıyor, geliyor, eko kliniği açıyor. Ben biliyorum öyle yerler. Ben mesela 35 yıldır doktorum, 25 yıldır da eko yapıyorum. Şimdi bir haftalık eğitimle, 15 günlük eğitimle bu iş yapanla tecrübeli hekim biraz farklı. Bir de tabii cihazlar da çok önemli. Sadece cihazlar veya da kadın doğum hekimi değil, eko doktoru değil, laboratuvardaki elemanlar da çok önemli. Laboratuvardaki ekibin de en az bir 10 yıllık tecrübeye sahip olması lazım. 10 yıllık tecrübeye sahip olan biyologlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Öbürsü daha elleri titreyerek yumurtayı dönüyor, parçalıyor yumurtayı, ama öbürsü çok pratik olarak yapıyor. Bu çok önemli şeyde. Dolayısıyla tecrübe çok önemli, cihazların kalitesi çok önemli. Бул жерде ооба клиниканы алмаштырып көрүү мүмкүн. Анткени ар бир клиниканын колдонгон ыкмалары ар башка болушу мүмкүн дейт. Профессор айтат, мен билген эле Түркияда мисалы бир апталык курстарды окуп алып же квалификация кылып алып эле анан дароо эко клиникасын ачып бул процедураны жасап жүргөндөр бар дейт. Профессор өзү 30 жылдан бери ушул ишти аркалап келет. Эко багыты боюнча тагыраагы 25 жылдан бери. Бул тажрыйба дагы көрсөтүп турат, бир апталык менен 30 жылдык тажрыйбанын натыйжасы кандай болор экеничи. Ошол себептен улам андан сырткары лабораториялар дагы өтө маанилүү. Лабораторияда иштеген биологдор, ошол эле түйүлдүктү жаратып аткан эмбриологдордун дагы бул жерде салымы өтө чоң. Анткени биологдордун мисалы тажрыйбасы дагы өтө маанилүү болуп жатпайбы? Кээде жумурткаларды мисалы уруктуктарды да микроскоп алдында жасап аткан учурда балким колу титиреп жумуртканы жарып алышы мүмкүн дейт. Бул жерде кылдат мамиле жасаш керек да, өтө назик уруктуктар болгондугу үчүн кылдат мамиле жасоо эмбриологдордун натыйжасы тажрыйбасынын натыйжасында ийгиликтүү болот. Ооба. Чындыгында көрдүңүздөрбү, эконун ийгиликтүү болуп аякташ үчүн көптөгөн факторлор таасир эткен. Бул жерде Нурзат дагы айтып кеткен баягы моралдык фактор да канчалык деңгээлде өтө таасирин тийгизет. Ошондуктан бул жакты дагы жакшылап ойлонуңуздар. Бизди бүгүнкү көрүп аткан көрүүчүсүн биз негизи көп эле жакшы маалыматтарды бердик болуш керек, Кудай буйруса. Анан эң негизги коногубуз Нурзат Токтосунова сиздерди Анкалаев клиникасына чакырат. Эгерде балалуу болуңуздар келип, бирок кандайдыр бир себептер менен боло албай жүрсөңүздөр, сөзсүз түрдө Анкалаев клиникасына кайрылыңыздар деп мен дайыма айтып келем. Анкалаев клиникасында сиздерге сөзсүз түрдө жардамын тийгизет. Убакыттан уттурбайсыз. Кийин жашың өдүлөгөн сайын жанагы жумуртканын запасы дагы азаят деп атпайбы? Анан ошондуктан учурдан пайдаланып ошол эми Кудайым багы аман эсен көз жарып алалы, көздөн сөздөн сактасын. Анан ар бир аялга бакыт каалайм. Жана балалуу болуу ушул бир мүмкүнчүлүктү Аллахым берсин. Кудайым буйруса айтканың келсин. Нурзат, Кудайым буйруса аман эсен көз жарып алып, наристең менен биздин студияда дагы бир конок болуп отуруп кетишиңди Кудайдан тилейбиз биз дагы. Андыктан Жихангир мырза, сизге дагы чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөр биз менен болгондугу үчүн силерге да чоң рахмат. Сөзсүз түрдө кандайдыр көйгөйлөр болсо клиникага кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар демекчибиз.